Саламатсыздарбы? Биздин Сонун Нур каналына кош келипсиздер. Жаздын 1-күнү сиздер менен жаңы жаз гүлүндө болгон брумстик үлгүсүндөгү шаль же жоолукка үлгү үйрөнөбүз. Ал мондай болуп токулат экен. Аябай кооз, жука жиптен токсаңыздар аябай сонун чыгат. Анда эмесе баштайлы. Мен Yarnart Gold жибин алдым. 92% акрил, 8% металлик полиэстер. 100 граммда 400 метр. Алгачкы топчубузду ала алабыз. 6 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Биринчи илмек менен туташтырып, шакекча пайда болот. Шакекчеге 3 аба илмеги менен көтөрүлүп, 1 столбик токуйбуз. Накит менен столбик, ортосунда 2 аба илмеги бар. Дагы накит менен столбик, дагы бир жолу 2 аба илмеги, накит менен столбик, эки аба илмеги, накит менен 2 столбик. Биринчи катарыбыз бүттү. Мындай пайда болду. Эми 3 аба илмеги менен үлгүбүздү буруп алабыз. 1 столбик токуйбуз. Столбик, 2 аба илмеги, дагы 1 столбик. Бул чеке болот. Билесиздер, чеке токуйбуз. Эми 4 столбик накит менен алдык. Эми өткөн катарда 2 столбик алып кеткен жерге столбик накидам алабыз. Ортосуна 3 аба илмегин алабыз. 2, 3. Дагы ошол эле жерге столбик накит менен алабыз и чеке токуйбуз. Столбик накидам, ортосунда 2 аба илмеги бар. Дагы 2 столбик накит менен. Эки чеке токулду, ортосунда мындай токулду. Эми 3 аба илмеги менен кайтаралабыз. Үлгүбүздү буруп алабыз. Бияка чеке жоолугубуз бүткүчө же шаль жоолук бактус бүткүчө 2 чеке, 2 столбик накидам, ортосунда 2 аба илмеги бар кете берет. Эми 3 аба илмеги алынган мындай немеге, аркага 10 столбик накит менен токуйбуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбик накидам алып, чекени токуйбуз.
Bir, ikinci, üçüncü katarız mınday boldu. Эми 3 awa ilmegi menен ürgübüzdü murup alabız. Çekeni tokuyubuz. Çekeni tokuduk эми uşu жерден жаңы өзгөрүү киргизебиz. Onun üçün mындай кылабыз. 10 столбик накит менен алып кеткенбиз. Ошонун биринчисине накит менен столбик алабыз, тартып чыгабыз. Кийин дагы накит алып туруп, экинчи столбикке алып чыгабыз. Накит менен. Экөө болду. Көрдүңүздөрбү? Ошону токуйбуз. Алып чыгып мындай кылдык. Кайра ошол жерге столбик, полустолбик токуйбуз. 1 2 3. Ошол эң гүлгүбүздүн эң жери, гүл түшө турган жери ушул. Дагы накит алабыз. Столбик. Аны жаппайбыз. Экинчи столбикти алабыз, төртүнчүнү алабыз. Мындай болду. Полустолбик. Анан 1 полустолбик болду. Экинчи 3 дагы бирөөнү, төртөөнү алабыз. Көрдүңүздөрбү мына? Мындай болду. Дагы 4 5-нчи 6-нчы топтодук. Акырын кайра эле ошол жерге саябыз. 2 3 4. Görüyorsunuzlar mı? 6-nчы, 7-nчы, 8-nчы, 2 3 4. 9-nчы и 10-nчы. 2 3 4 1 2 3 4. 1 1 2 3 4. Эми чекени токуп коебуз. Эки столбик накит менен ортосунда 2 аба илмек бар. Чеке, бакалушка. Мындай болду. Эми 3 аба илим менен көтөрүлөбүз. Кийинки эң оңой узор 2 эле катардан турат экен. 2 катардан. Эми чекени токуйбуз, бакалушка. Аны айтыштын деле кереги жок, өзүңөр билесиңер. Чекени токуп бүткөндөн кийин 10 столбик накит алганда кийинки катарыбызда 5 болду. 1 2 3 4 5. Эми бул жерден экинчи гүл башташ үчүн арка токуп кетебиз. Столбик накит менен 1 2 3 аба илмеги ошол эле жерге столбик накит менен экинчи кийинки катардын гүл жасаш үчүн арка токудук. Эч нерсенин кереги жок. Биринчи, экинчи гүлдүн ортосуна столбик
полустолбик менен жайгаштырдык. Анан 5 аба илмегин алабыз. 1 2 3 4 5. 5 аба илмегин алып, үчүнчү гүлдүн үстүнө полустолбик менен жайгаштырабыз. Именно үстүнө. Мындай арка болот. Дагы 1 2 3 4 5. Эми бияка полустолбик, анан арка кылабыз. 1 2 3. Арка башында эле арка. Келерки гүлдү түшүрүш үчүн. Эми чекени токуйбуз. Столбик, 2 столбик накит менен ортосунда 2 аба илмеги бар. Аябай жеңил үлгү экен. Мага да жакты. 8 мартка өзүңөргө блеск менен жакшынакай шаль токуп алсаңыздар болот. Кайра кайта 1 2 3 аба илмегин алып, үлгүбүздү буруп алдык. Чекени токуйбуз. 1 2. Эми так. Чеке бүттү. Эми мындай. Эми арка пайда болгон. Аркага 10 столбик с одним накидом алабыз. Биринчи катар, экинчи катар, үчүнчү катарыбыз башталып атат. Түшүндүңөр да? 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Görüңүздөр мына. 10. Үчүнчү катар башталды. Аркага полустолбик менен эле жайгаштырабыз. Эми 5 аба илмегин алабыз. 1 2 3 4 5. Кийинки аркага полустолбик менен жайгаштырабыз. Ошондо ортодо бизде бир арка калат. Көрдүңүздөрбү? Эми бул жака 10 столбик с накидом алабыз. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Эми чекени токуп коебуз. Гүлдөрдүн базасын түздүк. Көрдүңүздөр, гүлдөрдүн базасын түздүк. Дагы токуйбуз. 1 2 3. Чекени уже билесиңер. Так, 2 1 2. Эми баягы эле катар кайталанат. 1 2 3 катар болуп, 4 катар үлгүбүз эки эле катардан турат. 4 катарыбыз бияка накит менен биринчини алабыз. Экинчини дагы алабыз. Эки алгандан кийин байлайбыз. Полустолбик менен байлап 1 берге 2 3 4. Көрдүңүздөрбү? Оңой. Мондай болгон гүл пайда болду. Дагы 1 2 3 мынагы 3 4. 4
2, 3, 4. Şunu tokuyveririz. Gül ayvay sonu bolotken ülgübüz oңой. Андай кыйналыштын кереги жок. Только bir tokup alsak эле болду. Şaşpay. Өзү байлана турган немелер чыгып турат. Кайерге эме кылыштын эле кереги жок. 8-нчи, мына 9-нчу. Ошо полустолбикинен жаап алдык. 5 аба илмеги 1, 2, 3, 4, 5. 5 аба илмеги 3-нчүнүн башына баягыдай эле полустолбик менен жайгаштырабыз. 1, 2, 4, 5 аба илмеги анан бияка эми өткөн катарда мындай арканы жаап кеткенбиз да, уч жерге неме кылабыз. Кийинки гүлдүн базасын коебуз да, арка токуюсундай. Көрдүңүздөрбү? Анан мындай 1, 2, 3, 4, 5 экинчинин үстүнө 1, 2, 3, 4, 5 бияка бул жерге арка. Так, 1, 2, 3. Бир катар токойлу, ошондо жакшы. Эми чекен токуп коебуз. Чекен токуйбуз. Так. Мындай болгон узор пайда болду. Эми ошондо гүлүбүз кийинки катарда берген bir gül, берген bir gül, берген 3 расширениясы да аябай сонун экен. Тез чоңоет экен. Мага аябай жакты. Жазга гүлдөрү да аябай сонун экен. Өзүңөргө же жакындарыңарга жоолук бактус токуп 8-мартка кубантсаңар болот. 10 столбик мынакейден токуйбуз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkaga polustolbik 1, 2, 3, 4, 5. Мындай эми бул жерге деле ошондой 10 столбик бир накит менен столбик токуйбуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, чекен токуйбуз. Анын айтыштын деле кереги жок, уже билесиңер. Эми азыр. Так.
Мындай болгон гүл пайда болду. Азыр bunun üstünde daha gül tokuyuz. Ошондо жолубуз чоңоюп кете берет. Узар аябай жеңил экен. Сону мага жакты. Токуңуздар, жакындарыңызды кубантыңыздар. Каналыбызга катталып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Жазылган комментарийге баарына жооп бергенге аракет кылам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.